Урматтуу балдар, бүгүн сабакта биз ден соолукка таасирин тийгизүүчү факторлор тууралуу жана күн режимин туура уюштуруунун маанилүүлүгү жөнүндө сүйлөшөбүз. Ден соолук бул сенин физикалык жактан денеңдин сак болуусу жана бардык органдарыңдын жакшы иштөөсү, сенин жакшы укташың, жан дүйнөңдүн тынчтыгы, кыжырланбоо жана үй бүлө, жамаат, өлкөнүн жашоосуна активдүү катышуң. Биздин ден соолугубузга көп сандаган факторлор таасирин тийгизет. Бирок окумуштуулар аларды топтоп жана төмөнкү диаграмманы алышты. Силер көрүп тургандай, өзүңө тамактануу адаттарын физикалык активдүүлүк, уйку режими, пайдалуу жана зыяндуу адаттарды камтыган жашоо мүнөзүнөн ден соолук 50%га көз каранды. Жашоо мүнөзүн ар бир адам көзөмөлдөп жана ага таасирин тийгизе алат. Мисалы, ар бир адам эртең мененки гимнастиканы же фитнес машыгууну, эртең мененки чуркоону баштай алат. Туура тамактанып жана өз учурунда уктоо үчүн жата алат. Сергек жашоо мүнөзүнүн маанилүү курамдарынын бири күн режими болуп саналат. Күн режими бул белгилүү бир эмгек, эс алуу, тамактануу жана уктоо тартиби. Режим бул өздүк тартип жана өзүнө кабыл алган милдеттенмелерди ыктыярдуу аткаруу. Күн тартиби боюнча жашаганда сиз окуу жана эс алуунун ортосундагы тең салмактуулукту сактайсыз. Бул сизге пландалган иштерди оңой аткарууга жардам берет.